мырза, чайга чыгасызбы мен? Көз ачыктай эле сүйлөйт. Гүлнарайым. Той болсо, же өкүлөп алып берем, же $1000 менден. Үйлөн. Потеря болгон жокмун. Чай менен проблемам деле жок. Өзүм деле ичип алам. Жаңыл мырзаны чайга чакырсам. Менин талабымдагы бала эфирде жок, бул жакта жок. Бизде жаңы талапкер Кеңешбек мырза келет. Кимге келди? Бул суроого жоопту биздин кийинки чыгарылыштан көрө аласыздар. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Бул дүйнөдө миллиондогон жүрөктөр бар. Ошондой эле миллиондогон адамдар бар. Бирок айрым учурда тагдыр кээ бир жерде кезиктирсе, кээ бир учурларда кезиктирбей калганда учурлар кездешет. Дал ошондой жалгыз жүргөн, өзүнүн сүйүктүүсүн тапсам экен деп эңсеп жүргөн, жүрөктөрдү табыштыруу максатында түптөлгөн НТС телеканалда биз жолуктук долбоордун кезектеги чыгышы кайрадан сиздер менен. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы тагдырлар табышып калышы мүмкүн. Бүгүн да жүрөктөрдүн табышына биз да себепкер болуп калышыбыз мүмкүн. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Эсиңиздерде болсо, кечээ гана күнү дал ушул жерде күтүүсүз чайга чакырууларда болуп кеткен болчу. Анда көп узатпайлы дагы келиңиздер. Сиздердин шаңдуу кол чабыңыздар менен биз бул жака Эрлан мырза менен Таттууну чакырып алалы. Окшош кийине башташтыр болчу. Ай. Анжелина Джоли менен Брэд Питт келген дейсиңер. Керемет. Келиңиздер, орундан бул жака туруп туруңуздар. Дал ушундай эле шаңдуу кол чабуулар менен Болот мырза менен Миленаны чакырабыз. Караңыздарчы достор, караңыздарчы көрүүчүлөр. Биз чакан үй бүлө болуп калганбыз, ар дайым айтып келебиз. Бир туугандары өздөрүнүн түгөйүн тапканына кандай кубанып жатканын байкасаңыздар болот. Анда келиңиздер, биз ушундай жаркыраган маанайда бүгүнкү берүүбүздү баштайлы. Сиздер болсо экранга жакыныраак келип бериңиздер. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Биз баштадык. Урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, биз адаттагыдай эле бул жолу дагы сөзсүз түрдө биздин демөөрчүлөрүбүздү атай кетпесек болбойт. Анткени сиздер менен бизди дал ушундай жаркыраган студияда көрүшкөнгө салымын кошуп келаткан дал ушул демөөрчүлөрүбүз болот. Анда алгач эле биздин катарыбызды жаагын толуктаган дал ушул жалаяктардан баштайлы. Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Алар күндүн да, түндүн да ар бир көз ирмеминде ымыркайыңызга кургактык, тынч уйку жана жайлуулук тартуулайт. Air Baby балдар жалаяктары бул тез сиңирүү технологиясы. 15 саатка чейин кургактык, нымдуулук индикатору, сыртка өткөрбөгөн коргоочу тосмолор, дем алуучу, терини коргоочу катмар, жабыштыргычтары менен киндик жакты коргоочу такма жалаяк. Пахтадай жумшак италиялык технология. Air Baby энелик мээримден жаралган, сүйүү менен ойлонулган камкордук. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Дал ушундай эле биздин демөөрчүбүздүн катарын акыркы айларда толуктап келаткан
Темир банкка да кайрылуу өтөлү. Кардарлардын убактысын үнөмдөө жана кам көрүү максатында Темир банк керектөөчүлүк насыя берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Эми кардарлар камсыздоосуз жана комиссиясыз насыя менен насыялык картаны бир эле баскычта тариздей алышат. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен. Темир банк маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн ишенимдүү банк болуп саналат. Биздин дагы сүйүктүү телегөрүүчүлөрүбүз, эгер сиз биз жолукту калтырбай көргөндөрдүн катарын толуктасаңыз, анда сөзсүз түрдө биз атап өткөн демөөрчүлөргө дагы көңүл бөлүүңүздөрдү суранабыз. Анткени канчалык сиздер колдосоңуздар, биз жолуктун иши дагы андан ары карай улана бермекчи деп айтмакчымын. Анда биз дал ушундай маанайда бүгүнкү берүүбүздү баштап алайлы. Алгач эле биз токтоло турган жуубузду бул жака көңүл чордонго чакырып алсак, Эрлан жана Таттуу. Келиңиздер. Дароо эле окшош түспөлдөш кийинип баштапсыздарбы? Жакшы. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Таанышуу чайыңыздар кандай өттү? Саламатсызбы, Гүлнар айым. Таанышуу чайыбыз жакшы өттү. Чайга чыгып келдик. Бири-бирибиз менен баралашып, жашоодо болгон көз караштарыбызды сүйлөшүп, жакшы баары окшошуп атат. Бири-бирибизди билдик, Таттуу айымды билдим. Таттуу айымды ачканга аракет кылдык. Биздин эмебиз бир күндүк эле болгондуктан, бир эле күн болуп көчө күн эле эметип кеттик да. Эми көп эмеге жетишкен жокпуз да. Жакындан билүүгө жетишкен жоксуздар, э? Келиңиз Таттууга бериңизчи. Таттуу, биздин мырза сиз ойлогондой болуп чыктыбы? Канчалык деңгээлде? Мен ойлошум боюнча сүйлөшүп отурдук, барып аябай жакшы отурдук. Эрлан мырза аябай жакшы мырза экен. Жакындан бирок жакшы тааный элекмин. Дагы да убакыт керек бул мырзаны таануу үчүн. Мага бир күн бизге азык кылат деп ойлойм. Бизге бир өмүр керек деп койбойсуз. Ошентсе дагы алгачкы бири-бириңиздерден жакшы жагыңыздан таасирленген учурлар кездештиби? Ооба, кездешти. Баягы биз эми экөөбүздөн эми жаш эмеспиз да. Бир турмушту көргөнбүз, эми экөөбүз бири-бирибизди сыдап, карап, баягы жаштардай болуп бир батыл дерсеге алданып калбайбыз да. Жашоого мудрый карайбыз. Туралы. Мына сынап эметебиз деп ачык эле да. Туралы. Катышуучулардан Таттуу айым, биздин Эрлан мырзабыз өзүнүн джентльмен экенин көрсөтө алдыбы сизге? Ооба, мен менен чайга чыкканда прям өлө джентльмен болгон. Бир күндө көрсөтө алдыбы? Сизге көрсөттү, ошо байкадыңыз болсо джентльмен экенин. 50-50 деп айта алам. 50-50 дегениңиз бул эми мындай өтө 50% гана түшүндүм дегендейби? 50%га мырза экен, 50%га мырза эмес. Жок, андай эмес. Андай эмес, просто биз биринчи эле күнү жолугуп сүйлөштүк да бул адам мененчи. Анан жакындан аябай жакшы биле элекмин, убакыт керек, көрүш керек, билиш керек дегендейчи. Бир күндө эч нерсени айта албайм. Ошон үчүн 50-50 деп айтып атам. Ошол кайсы мырза сапаттарын уже көрсөтө алды дейм да, ошол кайсы жактарын байкадыңыз? Мындай толук айтып кетсеңизчи. Эшикти ачтыбы, жаптыбы дегенди сурап атат. Мындай комплиментин айтып, ошондой нерселер болду, көрсөтө алдыбы сизге жу. Ал сизге кереги жок. Просточу. Гүлнар айым. Билем да, ошон үчүн сурап атам, айтып атам да, сиз байкадыңызбы ошол жакта? Гүлнар айым, бир аз кызганыч жыттангансыйт. Ол катышуучуларына кол чапканы айгин элейт да мунучу. Айтасызбы? Кызганып атканыңызды. Канча пайызга кызганып атасыз? Мен кызганган жокмун. Мен наоборот буга поддержка берем деп атпаймынбы? Өзүм, например, мен буну байкадым да кандай экенин. Бул жакка мага ачылды да. Бул жакка ачыла алып берди. Аябай терең адам экен да, мындай.
мырзабыз ошо бул айым айтып атпайбы, например, мырза азыр мактап койду бул айымыбызды, ошондой экен, мындай экен деп. Айымыбыз ошол тереңдигин байкадыбы деп. Айымыбыз мен ачканга кызганган жетишпей жокмун. Мен наоборот азыр буларга поддержка берип, давай деп даже чайга чыгар кетер алдынан айткам, давай Эрлан, давайте деп, мындай өзүңүздү көрсөткүлө. Эгер мындай чынын ачык айткандачы? Канча пайыз экенин айтып коюңуз, өзүбүз түшүнө алабыз. 5%. 5% ошо 10донбу же 100%танбы? Макул, азырынча баягы көңүлгө алып туралы бул жака, Азыр бул жака көңүл бөлөлү. Негизи биз сиз келип болгону бир эле күн болду, бирок ошентсе дагы бир аз аралашып калдыңыз. Бизде ушундай тамаша иретинде дагы, чын иретинде дагы ушундай кептер болуп турат. Азырынча көңүлгө албай туруңуз, көнүшкө тез деген ойдобуз. Сапаттарын ача алдыңыз, кайсы сапаттарын ача алдыңыз деген суроо. Получается, ача алдым эмес, байкай алдың, бул жерде. Мен ачкыч эмесмин да дейсиз. Бул жактан деген камкордук, жакшы мамиле, жакшы сүйлөштүк аябай. Ошонусу менен 50/50 жакты деп айттым да. Болобу, жок, канаттандырабы? Баракелде. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Гүлназ айым, баарыңарга салам. Бул жакта деген айымыбыз эле жооп берип атат. Эрлан мырза созулууну эле отурасыз. Созулуңбу? Айымга дагы бир аз кандай сиз кайсыл сапаттарын байкай алдыңыз? Сиз да айта кетпейсизби? Айым кандай экенин үстүртүүдөн ошо бир күндүк чайлашуудан эмнелерди байкай алдыңыз? Өзүңүзгө жага турган же биз байкай албаган кайсы сапаттарды сиз байкай алдыңыз? Айым эмесинде мына жашоодо жөнөкөй, назик, баягы аялда, эмеде бар, кызда бар, көп сапаттары бар экен. Мындай уважение бирөөнү, кишини сөз талашпай, ордорду менен сүйлөп, бирөөнү күтүп укканды да билет экен. Мындай маяк тишкен, эми мындай кызыктуу болду да, мындай отуруп калган жокпуз, жөн эле эмнени сүйлөшсөк, эмнени берсек депчи, мындай любой темада сүйлөшүп баштасак, ошол темада кеңири сүйлөшүп кете алат экенбиз да. Ошонусун байкадым. Мындай ошо мындай көз караштарыбыз жашоого окшош экен. Ошонусун байкалдым. Баракелде. Катышуучуларда деле суроо барбы, Нурмат? Саламатсызбы? Классташым, В класс. Эми сага мындай жүрөгүңө кичине мындай жылуулук сезим пайда болдубу бул айымдан? Эми антип айтыш азыр кыйын. Туруп эрте, потому что бир эле көрүп туруп эле, эми биз ал возрасттан өткөнбүз да. Жүрөктөн кеткен эмеспиз, эми канча ачылсак да жүрөгүбүз жаш. Баягы эми оорба сырыктык карайбыз да, туруп эле бир көп кызды мындай со стороны жактырып кала бербешибиз керек да, бизге убакытка аз болду. Бүт акыл менен карап, ичин көрүп, сыртын көрүп, ойлонгонун көрүп. Таттуу айым. Мен сиз келгенден баштап эле жаман болуп атам. Бир взгляд байкап атам да, сиздин көзүңүз эмнеге эле Болот мырзадан алынбай атат? Болот мырзаны мен жакшы тааныбайт экенмин, передачаны негизи жакшы деле көрбөйм да, негизичи. Өтө жакшы көрбөйм. Толук көрбөйсүз, үзүндүлөрүн көрөсүзбү? Көрбөйм да, атфактарын эле көрөм. Анан эжем менен кеңешип, негизи Эрлан мырзаны тандап келгем. Айым адам болгондон кийин любой жакты карайбыз да. Жөн тургулачы, эптеп арантып алсам да кайра бузайын деп атасыңар. Ошон үчүн кечээки эфирде айтпадым белем, сиздин көңүлүңүз жоктой, башка мырзага келгенде анткени прям көңүл жоктой болуп аткан. Бирок азыр бир күн сүйлөшүп келгенден кийин кичине разрядилась между вами, да, обстановка. Бирок всё равно сиз башканы жактырып келгендей сезип атам да. Не могу объяснить это. Эми ал жакшынакай чайга чыгып келишти. Мындай наоборот сыйлап мындай жакшы байкалганын показалось.
Баары жакшы буларда. Көрүнүп турат го көздөрү ачылып мындай жаркылдап аткандары. Мен оюмча Эрлан мырзага эле келген деп ойлойм. Анткени башында эле айтпады беле аракетин байкап депчи. Мен билгенден Эрлан байке ар кандай бизнестерге аракет кылып, өзүн ошол жактан активдүү көрсөтөт негизи элечи. Мен Эрлан байкеге келди деп эле ойлойм. Бирок негизи мен да кошулам, именно ушул жакка, то что максат коюп өзү жеткен баарыбыз эле ойлодук болуш керек Эрлан мырза деп. Болот мырзада максат жок ошондо. Жок, өзүн ушинтип позиционировать этип айтканда Болот өзүн мындай позиционировать этип айткан эмес. Чыгармачыл инсан катары тааныштырган өзүн, ооба. Анын үстүнө башка мырзага келсе, анан редакция деле жол бербейт, башка бирөөгө келип туруп, анан кайра башка бирөөгө киргизип койгон го. Өзү тандап келгендиги анык. Хотя Болот мырзанын просто очкисинин астында эмне бар экен деп деле карашы деле мүмкүн да. Бул эмне кийип алган деп. Кызыктуу персонаж экен деппи? Сымбат айым сизге болду? Аны билем. Экөөңөр эмне болуп атасыңар эми? Келиңиздер анда. Сөздү кайра өзүңүздөргө берели. Эрлан мырза, сиз таттуу тааныштыгыңыздар эмне болот? Биз эми бир күндө бири-бирибизди толук биле алган жокпуз, эми биз дагы чайды улантып, бири-бирибизге убакыт керек, убакыт керек. Толук түшүнгөнгө. Ооба. Анда алдыда 24 сааттан 7 жолу жетеби убакыт? Жакшы билгенге. Ошончо берсек болобу? Бир жума. Жетиштүү деп ойлойм. Бирибизди түшүнө алганга. Баракелде анда. Ийгилик каалайбыз мамилеңиздерге. Келиңиздер. Болот мырзаны чын эле карап аттыбы, же калп карап аттыбы? Болот мырза өзү байкап аттыбы? Негизи Болот мырза Милена бийкечибиз менен чайга чыкты эле. Эмне болду экен? Жана башка суроолордун айланасына кеп кылыш үчүн экөөңүздөрдү бул жакка чакырабыз. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Бизде баардыгы жакшы, мамиле уланып атат. Аз да болсо бири-бирибизди таанып билип алдык. Анан мен жактырган качество, бул жактын качествосу экөөбүздүкү бир болуп калат экен да. Кайсыл качестволор? Да, бир момент айта кетейин. Айтыңызчы. Таң калыштуусу бул бир жерде турат экенбиз да. Кандай кошуна деле болуп калат экенбиз. Өтө соң. Демек эми убактым жок деп айта албай калып турбайсызбы? Жок, кандай болушу мүмкүн эмес. Мен эмеден өзүнчө сүйлөшүп аткандан, эми эфирге чыгаардын алдында Болот мырзаны мен мындай көрө элек болчумун. Действительно мындай бактылуу да, аябай сүйлөшүп, айымга аябай көңүл буруп, толкунданып, күлүп чайнап, башкача эмоцияда жүрдү да, башкача шаң мененчи. Мен байкадым, бул эми Болот мырза эми 4-сезондон бери отуруп келатат. Өзүнүн айымын эми жолуктурдубу деген ой келип атат да. Ошол чынбы Болот мырза? Кудайым буйрса, мен деле ошентип ойлоп атам. Баракелде. Билбейм, мен ишене албайм. Болот мырза мындай 100% ачылгандай эмес. Мен мындай чын эле жанатан бери ойлондум, кечетен бери көрдүк. Балким дагы ачыласыз деген үмүттөмүн. Ооба, эми баардыгы алдыда да. Азыр бул башталыш. Сиз ошондой экөөнүн мамилесине ишенбей эле турасызбы, Нурмат? Ишене албай атам дейт. Ооба, ишене албай турам. Байкайлан да. Интуицияңыз кандай? Бул эми Нурмат мырзага в тот раз ушундай сөздү бергем да, азыр кайра кайтарып атат да. Всё нормально. Эмнеге Нурмат мырза ишенбей атасыңар? Жакшынакай эле мен деле көрдүм, кечеден баштап байкадым. Жакшынакай Болот мырза башкача болуп калыптыр да, мындай более спокойнорак көрүндү мага. Эмнеге ишенбей атасыз? Эмне деп ойлойсуз да? Эмне себептен? Болот мырза дайыма эле очки кийинип, мындай глубинада жүргөн адамдай сезем да мен. Всегда мындай ошон үчүн ачылбай атабы деп ойлойм. Жашырынып жүргөндөйбү? Акырындан ачылат болуш керек. Нурлан? Мен Болот
Болот мырза менен бул бикечти жакшы эле жуп көрүп жатам. Себеби даже мындай кийингендери дагы бири-бирине шайкеш келип турат. Бириси яркий, бирөөсү темный болуп. Мен жакшы эле жуп чыкшыдай деп ойлоп жатам. Молодецсиз Болот байке. Чоң рахмат Нурлан. Негизи чын эле ортоңордо эмне болот билбейм, кандай болорун билбейм, бирок экөөңөр аябай гармоничный көрүнөт экенсиңер. Силердин боюңар дагы сонун дал келет экен. Ушундай кичине мындай эме окшошту. Негизи классташ байкоо сезим меники күчтүү да. Кандай чувствого чейин сезбейм да. Бирок ушунда Болот мырзадан кичине искра көрдүм. Эми өлө көргөн жокмун, бирок чуть-чуть көрдүм да. Анын үстүнө эме Милана беле? Айым. Милена. Айым сиздердин экөөңүздөрдүн жашыңыздар аралыгы көбүрөөк болгондуктан сүйлөшүү деңгээлиңер туура келет бекен? Ооба, туура эле келет экен. Мен эми кичинекей кыз деле эмесмин. Көп нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Абдан чечкиндүү адам экен, мырза экен. Кичинекей балдарга абдан жакын экен. Мага ошол мүнөзү жакты. Мен да Болот мырзага бакыт каалап кетейинчи. Той болуп кетсинчи, ушу тойдо мен могу жерде чимирлеп бийлеп жүрөйүнчү. Болот аябай сизге азыр ишенип атам мен деле. Өзүңүздү көрсөтүп, өзүңүздү мындай эркек мырза сапаттарын жакшылап көрсөтүп, мындай бакыт каалайм силерге. Менде азыр бир кичинекей болсо да бир белегим бар эле, ошону тапшырмага уруксат этсиз. Көз тибесин, шаңгы кол чаппаңыздар, шаңгы. Келди, кандай сонун көрүнүш, Болот мырза. Болот мырза. Чоң рахмат, мен абдан кубанычтамын. Катышуучулар ушунчалык колдоп жатканына чоң рахмат. Анан кийин дагы айта кетчү нерсе, муну менен да токтолуп калбайт. Мындан дагы көп нерсе сюрприздерди түзүп койгом. Жакында көрөсүң. Казамат келди. Туруп билегиңиз келип атабы, Эрлан? Действительно, баарыбыз эле биякта. Эми ырдай койбойсузбу эми букетти бергенден кийин уже ырдай койбойсузбу? Сымбат айым. Традицияңыз ошондой го, кыздардын баарына ырдап берген, ырдабайсызбы? Кыздардын баарына ырдап берчи, бирок дароо эле гүл бергенин мен биринчи жолу көрүп атам. Жок эми. Мен Сымбат айымга суроо берейинчи, жакшы элесизби? Аябай сон болуп турам. Дарыңызды ичип жүргөдүм. Сымбат айым. Наоборот, силерге поддержка берсе жакпайт, анда жарашпайсыңар, бактылуу болбогула эч качан дейинби? Сымбат поддержка. Ошондо окшошобу? Вроде радостно, вроде не радостно. Даже не дружим больше. Кызганып атабы ошондо, э? Кызганып атасызбы? Бейше мырза, чайга чыгасызбы менин? Бейше. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мындай дароо сыныш болгон эмес, өзүм берейинчи микрофонду. Мындай учурлар өтө чанда кездешет. Ревнуешь? Его ревновать?
Это было импульсивно. Анда сиз Ильяс айым, биз кете бербейли. Кое туруңуз. Караңызчы, сиз канча адамдын бактысына себеп болуп кайын деп атасыз. Биякта бейше бір аябай шок болуп калдыңыз. Бул жактан азыр сымбат айымдын кичине давка болуп кетип, силердин атакаңар болуп кетип, анан өзүнө защита катары бул жерден чыгып кетиш үчүн ушундай кадам таштап үйдү дейм да. Просто бир аз да сезим, может, кызганыч сыяктуу болгон нерсе сөздөрүңүз эми ошондой угуп калды да бизгечи. Ооба. Балким туура эмес түшүнүп калгандырбыз. Ошентип ойлоп калдым да азыр. Азыр Бейше мырза, азыр. Эсен. Бейше мырза, мындай да. Мен сымбаттын талабын жакшы билем да. Биринчи очередь бойго карайт, бой подходит. Экинчиден деңгээл подходит, туура келет. Вот ошон үчүн сиз эми айта албай жүргөн нерсесин пайдаланып, давлениядан сизге айтып ийди да. Гүлнара. Мен ойлойм азыр Бейше мырза, азыр Бейше мырзанын башка планы бар болчу деп ойлойм да, ошон үчүн азыр башкача болуп атат да. Башка, может, балким башка бир айымды. Гүлнара айым, сиз аябай көп нерседен кабардар болуп калчу элеңиз. Үчүн билесизби? Биздин катышуучулардын арасында көңүлү түшкөн бирөө барбы? Бир кызды давно эң башынан байкадым, ошол может азыр ошого быштыбы деп атам да. Даяр деп ойлойм да. Бейше мырза. Кайра сиз мындай көз ачыктай эле сүйлөйсүз. Ооба. Эми бирок туура эле айттыңыз. Ошондой аябай көптөн бери эле мындай ойлонуп жүргөм. Анан азыр сиз дагы ушинтип айтып салдыңыз өзүңүздү колго алып дегендейчи. Анан жөн эле мен жана айткандай эле убакыт кетиргенди деле жаман көрөм. Сиздин да убактыңызды кетирбейин. Анан ушу Гүланы чакырайын деп аткам. Кандай болуп кетти, сонун болуп кетти. Азыр ушул жеринде пауза кылып турайлы, ушул жеринде пауза. Сиздерде баары жакшы да, Бардыгы жакшы. Анда шаңды колчалар менен бул жак. Темирди кызуусунда бассейн. Жана ошондой эле Бейше, өзүңүзгө калган кызыңызды аласыз да бул жакка келесиз. Кана колдоолор гана, колдоо. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Урматтуу катышуучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу ойлоп атам, мына Памперс биздин катарга бекер келген эмес окшойт. Кудай буйруса, быйылкы жылы жакшы жаңылыктарыбыз көп болот окшойт. Анткени мындай башталышы дагы бир өзгөчө башталып атат. Буга чейин канча жолу таанышуулар болгон, канча жолу эки жолго түшүүлөр болгон. Эмнегедир ушул акыркы азыркы бул жакта турган жана бул жактагы жуптардан башкача энергия келип аткан учуру. Андыктан баары жакшылыкка болсун деп бир шаңдысынан чаап коюңуздарчы. Айбара келди. Булардын катарын мына экөө баштаган болчу. Эрлан менен таттуу ак жолтой окшойт деп коелу. Кудай буйруса. Келиңиздер эми, кер салыңыздарчы башынан. Негизи
буга чейин негизи бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөр көргөндөй эле кийиммен деле көрүнсө керек, мындай бул жака чыгам деген ой жок эле. Отуруп эле суроо берип, башкаларды карап, бир аз ойлонуп, талкуу жүргүзүп отурам деген ой менен болчумун бүгүн. Анан кийинки чыгармаларда балким ошондо чайга чакырам деп ойлоп жүргөм да. Анан албетте кайра эле ортого чыгарбайын деппи? Жок, негизи бүгүнкү берүүдө ушундай оюм менен кичине башкалардын дагы жолугуларын көрүп, анан дагы карап дегендей. Анан Сымбат айым ушул жерден аябай нежданчик кылып койду. Бул проект негизи эле мындай сценарий жок да. Ооба. Туруп эле 360 градуска да күтүс айланып кетет экен. Анан ушундай эле айымдарыбыз чындыгында мыкты айымдар экен. Баардыгы тең мындай байкоочулар бекен баары? Жок, күчтүү мындай өзүлөрү чечим кабыл алса сразу ошону айткан. Айта билген. Анан Сымбат да ушинтип айткандан мен албетте жоктойт болчумун Сымбат айымга, анткени сизди сыйлайм. Сизди да жакшы билебиз. Анан Просто өзүңөр түшүнүңөр да ситуацияны, импульсивно, нерв болуп кетти. Это был просто вопрос, да, и поэтому. Защитная реакция болуп кетти. Просто экөөңөрдү в принципе барыбыз деле көрүп жүрчүбүз, ошон үчүн. Всё понятно было. Кичине ойлонуп туруп калганда сиз дагы ушундай эле айтып, мындай добивать этип койдуңар. Анан ошол жерден эми айымдар айтып атсам мен неге туруп калышым керек болуп эле азыр. Можно еще короче? Башталды. Ошонан жош боло бербей анан Шустрина чакырып, балким жылдызы келишип калат жылдызыбыз деп. Ооба. Эгер макул болсо албетте. Макул болгону көздөрүнөн байкалат. Ооба, Бейшо мырза айткан аябай эле күтүс болду. Биякта так деп биринчи жолу болот мырза гүл бергенин бир кызга көрүп атсак, ал удовольствияны алып туруп эле сразу Сымбат айым Бейшени артты карап чакырып, биякта Гүлнараны туруп бийлеп, бул мени кайра Гүля чайга десе мен түшүнбөй кеттим. Индийский кино болуп кетти деп го. Бир минутта ушунча экшн дегендей. Ушунча экшн болуп кетти. Ошон үчүн дагы деле түшүнбөй атам, бирок чындап күтүс болду. Эми Бейше мырзаны эми биз эми коллега катары эле, анан кийин ничего мындан тышкары эчтеке жок эле да, негизи. Жеке мамилеңиздер жок эле? Мындай эле тияк-бияктар сүйлөшүп коюп эле, концерт-мансерттерди, ырпырларды дегендей. Ошо, анан бир аз күтүс болду. Жагымдуу күтүсүз болдубу бирок? Билбейм. Чындап күтүс болду бирок. Анда азырынча катышуучулар болуп туралы, келиңиз. Эсен. Бейше мырза, Гүля айым. Негизи мен ойлойм, экөөңүздөр тең чыгармачыл адам эмессиздерби? Аябай бири-бириңерге дал келесиңер депчи. Анткени бири-бириңерди түшүнөсүңөр да. Если Гүл айымга ырчы эмес же чыгармачыл адам эмес адам келип калса түшүнбөсү мүмкүн да. Анткени экөөңөрдү бири-бириңерди түшүнгөн үчүн жакшы болот деп ойлойм. Экөөндө тең болгон. Менде суроо бар. Айтып коет эмеспи бизде бир үй бүлөдө бир чыгармачыл адам жетиштүү деп. Ошого кандай карайсыздар? Экөөңөр тең чыгармачылсыздар. Экөөңөргө тең суроо. Бир үйдө бир артист жетет деп коет да негизи. Буга чейин да мен айтып кеткем негизи бул жөнүндө. Өзүмдүн эгер жашай турган, үйлөнө турган жарым болсо мен эле жетем болуш керек депчи. Анан эми бул практикада жашоодо деле көрүп келесиздер, өзүңүздөр деле тааныган кишилер бар. Экөө тең эле ырдап эле, чогуу эле кыймылдашып жүрүшүп эле, чогуу эле бул ишти алып кетишет. Үй бүлөсүн дагы алып кетишет, сценасын да алып кетишет дегендей. Каршы эмессиз, боло берет да. Ооба. Экөө тең болсо деле каршы эмессиз, жалгыз болсоңуз да каршы эмессиз. Мен негизи ушул долбоорго чейин өзүм эми келечегин ойлоносуң да, кийин ырчы болсом же белгилүү инсан болсом деп, мен каалоом менин тандаган мырза
элден алыс эле, тынч эле, ушундай эл тааныбаган эле ушундай бир инсан болсо депчи. Ошондой эле ойдо элем да. Мен дагы үйгө бир артист жетиштүү, элдин адамы жетиштүү, ошо сен тынч эле эме таанылбай эле дегенчи, ошондой болчу да. Ал наоборот акырын поддержка берип, акырын алдыга туруп турса деген ой болчу. Бирок тилекке каршы жашоо ар кандай нерсени көрсөтөт экен да. Буга баарыңар күбө болуп калдыңар да кой. Бирок айымга аябай оор экен. Анткени сен айымсың да урансаң аябай кызганчаак болуп калса, же болбосо мындай түшүнүгү бир аз азыраак болуп калса, балким же болбосо түшүнбөгөн инсан болсо, канча түшүндүрсөң да, канча жаныңды алып жүрсөң да түшүнбөйт экен да бул нерсени. Ошондуктан мен ойлоп калдым, бир чети мисалы үчүн мырзаң менен мен болочокто жолдошум ырчы болсо, же болбосо ушундай белгилүү инсан болсо, экөөбүз ар кайсы жакта элдин алдында жүрүп, элдин батасын алып жүрүп, экөөбүз чогуу гастролдоп балким, же чогуу иш кылсак деле, бул деле бир четинен жакшы дейм да. Анан кийин бирок кийин кандай болбосо да, мен мисалы үчүн элдин алдында жүрүп, күйөөм ал билбейт да бул сфераны, бул кухнясын билбейт дегендей. Ал билбей эле жөн эле ушундан түшүнүксүздөр уруштар, келишпестиктер болуп калып, ошон үчүн да балким көп уруш чыгабы деп акыркы маал аябай көп ойлонуп калдым, особенно 5-сезонда. Ошо. Ошон үчүн мага деле боло берет. Эме маңдайга кандай жазса ошондой. Жакшы болот дейсиз. Ырчы болсо деле, таанымал болсо деле болот, таанымалсыз деле болсо болот. Мен да Мен да оюм кошумчалай кетсем, экөөбүз онун эле көрүнүп атат, жуп катары. Гүлү ачык айрым кыз, Бешо экенин жанында ушундай тыкылдаган сонун кыз керек деп ойлойм да. Чыгармачылыкта бирге жүргөн наоборот сонун да. Ошол сонун пара көрүп атам мен. Негизи бул чайды Гүлайым аябай күтүп жүргөн. Мени талап именно ким менен Бейше мырза менен дегеним жок. Негизи эле да, баягы талапкери качан келет, мен деле качан чайга чакырат, мен деле чыккатам, баарыгар эки жолдо чыгып жүрдүгөр деп аябай эметип жүргөн да. Гүлайымга саң ырас болду дейм азырча. Эми эмне айткым келип атат? Ошол силер эме дуэт жазгыла, баягы ырчылардын баары эле көбүнчөсү жанагы аял күйөөлөрү ырчы болуп, дуэт жазып, эми жакшы бактылуу жашап атышат. Ошолордун жолун жолдоп кетсеңер, биз ыраазы эме болмокпуз да. Аябай кубанып атам. Если в будущем үйлөнүп кетсеңиз, той болсо, же өкөлөп алып берем, же $1000 менден. Кошумчаңыздар аябай укмуш. $1000 негизи эле көп келет. Мен бирөөмөн чыгып калсам $1000 анча деле көп эмес, бирок сиз татыктуусуз андан да көп. Чоң рахмат, аябай приятно. Да, кимден канча долларды? Бейше мырзага суроом бар эле, эме эмне үчүн сразу эле Гүлайымды чакырган жоксуңар деген вопрос болуп атат да. Ойлонууда болдук. Мындай эмне деп коет? Анализдүү, дагы бир аздан таануу. Буга чейин чындыгында эле жана концертте чакырып, өзүм конок катары келип эле таанышып деле сүйлөшкөн эмеспиз да. Мындай эле чисто по работе, жумуш жагынан эле сүйлөшүп, ыр жагынан эле сүйлөшүп дегендей. Бул жактан деле ошондой эле коллега, кесиптеш катары эле сүйлөшүп жүрчүк. Анан акырындан эми бул жактан деле байкап ойлонуп аттык. Анан дагы анализдөө үстүндө болчумун. Анан бүгүн көрдүңүздөр, баары тең мындай резко болуп кетти, бат-бат болуп кетти. Ошого прям атайын сүйлөшүп алганда эле сиздер дагы жеткирип салдыңыздар. Такап салып дегендей. Бирок менимче тандоо туура болду деп ойлойм. Анткени чыгармачыл адамды чыгармачыл адам түшүнөт да. Буга чейин Гүлайымга деле кеңеш катары деле айткам. Нурсултан мырза чайга чакыргандачы. Өкмөр келишпейсиңер, болбойт, түшүнбөстүк болот депчи. Анан өкө болбой эле жакшы болот деген мейли деп койгом. Анан кийин жыйынтыгы мен айткандай эле болду. Бирок өкмөр алып кетсеңер, сонун бир жуп болосуңар деп ойлойм да. Рахмат. Ошо $1000 үчүн үйлөнөлү. Мен $1000 үчүн үйлөнсөм, мен 500 сом эле үйлөнүп кетем. Ой, күйөө тийип кетет. Нурлан $1000 берем. Анда 2 жашка
батабызды берипти. Мындай, мен негизи бул жакта алып баруучумун да. Бата берип атат го Гүлнара. Тамашалап койдум Гүлнара. Той болгондо берели, буйруса. Жакшы ниет менен алкап туралы ичибизден. Негизи бир четинен өзүмдү алып баруучу сезем, анан бир четинен баягы жакындарымдай, балдарымдай, кыздарымдай сыяктуу дагы сезим болуп кетет да, баягы туугандык сыяктуучу. Себеби сиздердин эң биринчи максатыңыздар үй бүлө куруу да, а биз ошого аракет кылып аткан адамдарбыз да, мындай жалпы команда мененчи. Анан ушинтип табышкан учурда чынында эмоциям да көтөрүлөт, кубанам, сүйүнөм дегендей. Анын сыңарындай силерди мен өзүм эле жуп катары көрүп эле бул жакта күйлөп отуруп алып, менен сурабайсызбы деп атат. Өзүм ичимен эле чечип койдум, эмоциям менен элечи. Ошентсе дагы сурап коелу. Ошо эмоция менен өзү да укпай алды окшойт, буга чейин эле сураган болчумун. Жок. Мен айтып атат, биз өзү эреже боюнча официалдуу чыгып келесизби, макулсузбу деп мен дагы сурап коюшум керек да. Кел ага. Бир жолу сурап коеюн, ошо макулсузбу чайга чыгып таанышып келгенге. Макулбуз. Келиңиздер анда. Орындықтан орын алып беріңіздер. Ооба, өзүңүздөр байкагандай өтө ысык эфир болуп атат бүгүн. Ысып баштадык. Негизи Болот мырза менен Миленаны жакшы эле убакыт бөлдүк да, же эмоция алдырып сиздерди эртерээк жыйынтап койдукпу? Барлык сурообузду бердик. Негизи жакшы карабай койдуңар бизди. Жакшы. Ооба. Болот мырза ырдап койгондо эле иш бүтмөк да негизичи. Анан кызганып атасыз, мынап атасыз дейт, вообще сүйлөп эле койгулачы ака. Жок, Гүлназ айым. Болот мырза аябай романтичный, бир романтиканы көргөзүп, бир жакшы оон созо кетпейсизби? Анда уруксат этсеңер, эмкиде даярданып, бир чыгарманы даярдап келейин, сонун кылып. Атайын Милена арналган, атайын. Буйруса. Макул. Гүлназ айым, бизде да бир жакшы бир эки нерсе бар да. Айтчучу. Айта кой. Арген мырза бирөөнү негизи чайга чакырам деп жүргөн да. Кичине дуктан тайып атат. Кичине дуктан берип коюш керек. Ким экенин билесизби, же өзү айтабы? Өзүң айтчы. Келиңиз. Биз классташ дегенибиздин себеби тең курактуубуз да, төртөөбүз тең. Анан ошого классташ. Мен чайга чакырам деген оюм жок болчу. Классташым бардам берип атат, ошол. Мен негизи Сымбат менен Нурланды кече 2-3 күн эфирден бери көрүп атабыз, чогуу отуруп экөө жылбай элечи. Анан ушу экөөнү чыгарып койсок кандай дейсиздер? Мен да байкадым ошо экөөсү сонун парочкадай сүйлөшүп, мындай отдельно эч кимге көрүнбөй. Биз Сымбат айым менен бир сезондон ашык уже дайыма эле чогуу жүрөбүз, чогуу эле отурабыз. Ошондон бери эми байкап атасыздарбы? Чогуу отурганыбызды. Бул катышуучу катары эле чогуу отурасыздарбы же? Просто Сымбат менен экөөбүздүн мындай мышлениябыз окшошуп кетет. Коннект, хорошо дружим дегендей да. Достук чайына чыгып келбейсиңерби хотя бы? Бир 2 сезондон бери чогуу отурат экенсиздер, дос кекесиңер. Жок, эми дос катары аныс деле мындай чогуу барыбыз, чай ичип жүрбөйбүзбү? Ошол деле дос чайда. Өзүңөрчө, биз менен барган башка, өзүңөрчө барган башка. Өзүбүз деле кээде нет дагы барып мындай жеп коебуз тамактан. Болду анда. Ошо. Болот мырза бериңизчи. Нурлан мырза, эми достук катары эле чакырып койбойсуң дейм да, Сымбат айым жантан бери эле жаман болуп атат. Бир чайга чыгып келсин. Мен анчалык
совсем эле потеря болгон жокмун. Чай менен проблемам деле жок. Өзүм деле ичип алам. Эсен мырза, сиз айзайымды чайга чакырам деп жүргөн турбайсызбы? Ошо чакырбайсызбы? Жаздын таасири ушунчалык болот. Талапкер күтпөй калбайлы мындай кетиште. Бардыңыздар бири-бириңиздер. Менин талабыма Эсен мырза туура келбейт. Мен талаптарымды айткан болчумун, Эсен мырзага өзүнө да айткан болчумун. Биякта жетки саат кыла бербегиле. Бул жерге эмне бириңерди эле айландырып атасыздар. Мен биякта айтсам, тиги сымбатка сымбат, биякта айландырып эле. Бул жерде эмне жок. Жок, ортоңордо эмне болот болсо өзүңөр эле чечиш керек, мен бияка кып жибербей. Мен если мен чакырам дей турган болсом, мен уялып, андай задний тепкен жайым жок, артка кетчүчү. Чакырсам тарс эле чакырам. Пока чечелек мештекен. Ооба, чакырган жок, эч ким чакырган жок. Болгону Эсен мырза көрдү, кенен калыш керек да, казардачы өзү эле айланып келип түштүңүз, көрдүңүзбү? Ошондо тактап коелу, Эсен мырза чакыра турган ниети жок, Нурлан мырзаныкы жок, Нурлан мырза. Эми доссуздар да ошол боюнча эле калдыңыздар, жакындан кыз жигит аркылуу кыз жигит болуу максатында жакындан таанышууга ниетиңиздер жок, Азырынча жок. Арген. Мен ойлоп жатам, Жаңыл мырза го депчи. Анткени байкасам ар дайым ар бир постуна өзгөчө бир комментарий калтырат. Анан кийин экөө башкача да сүйлөшөт да. Мен байкап калгам, ошо Жаңыл мырзаны чакырат го деп ойлоп жүргөм мен дагы. Мен ойлойм, Жаңыл мырзаны Эмил мырза чакырам деп ойлогу. Ойлоруңуздарга рахмат, өздөрүнөн угайлы. Тажигүл айтканды подтверждать этем. Жаңыл мырзаны буюрса чакырат чайга. Негизи мен баардыгыңарга эле бирдей мамиле кылам. Баардыгыңар менен эле жакшы эле сүйлөшөм. Мага Арген мырза эле эмес, Эмил мырза деле, башка мырзалар деле комментарий жазат, кыздар деле бири-бирибизге жазабыз. Мен андай деле өзгөчө нерсени байкаган жокмун. Даже Арген байке экөөбүз жазышпайбыз дагы. Эфирде эле баары мен любой менен сүйлөшө берем да. Сиз туура эмес байкалган окшойсуз. Арген байке болгон экөөбүз жердеш болгон үчүн жакшы сүйлөшө беребиз. Аттек андай нерсе жок. Ооба, мен деле туура кошулам. Мен апамдын аты Жаңыл да. Атам апамы эркелетип Жаңыл мырза деп коет да. Мырзасын кошупчу. Ошол себептен эле мен Жаңыл мырзаны сыйлап мындай жакшы сүйлөшүп калабыз да. Болду. Сонун Арген мырзадан угал да, болду, жыйынтайлы. Эсен мырза. Эсен доске. Басым көрсөтпөйбүз, ар ким бардыгы чоң адамдар өздөрү чечсин, Мен деле Жаңыл мырзаны ошо карындаш катары ойлойм, экөөбүз жердеш экенбиз, коңуш айылдан жакын экенбиз, анан экөөбүз сүйлөшкөнбүз, бири-бирибизге поддержка берип турайлы депчи, анан видеолоруна как положено. Ооба, жакындан таанышуу максатыңыз да болгон эмес, ниетиңиз да жок, Жок. Достуктан сырткары. Мындай аке карындаш болуптур, чайга чыгып кел десе, чыгып келе беребиз. Ага без проблем. Түшүнбөдүм, укпай калдым. Кандай? Мындай. Жок, кыз жигит катары жакындан билүү максатыңыз барбы, жокпу? Кыз жигит катары жок, мен карындаш катары деп атам. Карындаш катары, жана азыркы эле айтып кеткен оюмда карындаш катары деп эле, если чайга чыгарышса чыгып келебиз деп атпаймынбы? Карындаш катары деген болбойт. Эгерде келечектеги кызыңыз катары, кыз жигит катары көрүү кызыкчылыгыңыз болсо, болот. Жок, биз аке карындаш катары. Ага карындаш катары, анда жөн эле проекттин ичинде жүрө берсеңиз. Ошол жакта жүрөбүз. Болду, такташып алдык анда. Акыркы 2 жумада көптөгөн өзгөрүүлөр болуп кетти. Катышуучуларга талапкерлер келген учурлар болуп атат. Андан сырткары катышуучулар бири-бириңиздерди чайга чакырган учурлар болуп атат. Ошондуктан жаңылоо ниетинде кимдер талапкер күтөт жана алардын талаптары кандай экенин атайын репортаждан көрө аласыздар. Менин атым Айза, мен 28 жаштамын, Көлдөн боломун. Мен күтүп аткан талапкердин жашы 28ден 32ге чейин болуш керек. Буга чейин турмуш курбаган, баласы жок, бойток мырзаларды күтөмүн. Дагы кандай сапаттарды баалайм, чечкүндүү болуш керек, жоопкерчиликтүү, өзүнүн сөзүнө так турган, анан аял затын сыйлап, урматтап, ушундай аяр мамиле кылган мырзаларды күтөмүн.
Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Тажигүл, 5-сезондун катышуучусумун. Мага келчү мырзаларга талаптарым жашы 25-тен 30 жашка чейин болуш керек. Нурун үйлөнбөгөн. Ал эми сапатын айта кетсем, эң башкы сапат мен үчүн бул чечкиндүү мырза болуш керек, сөзүнө турган жана туруктуу жумушу болуш керек. Мен талабымдагы кыздар жашы 18-ден 27 жашка чейин тамактардын түрүн кылган, бою узун, акылдуу, чечкиндүү кыздарды мен күтөм. Жакшы тамак жасаган мен үй бүлөмө дагы жагат деп ойлойм. Андыктан келиңиздер. Саламатсыздарбы, мен атым Акылай, 32 жаштамын. Мага келчү талапкерлерге кое турган талабым акылдуу болсун, жоопкерчиликтүү болсун, жана өзүнүн ойлогон оюна жете билген, келечекке кең көз караш менен караган, жана жашоого олуттуу мамиле кылган мырзаларды күтөмүн. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, менин атым Айгерим, жашым 33-тө, Таластан болом. Менин болсо мага келе турган мырзага кое турган талабым түшүнүктүү, мен кандай болсом ошондой кабыл ала турган мырзаны күтөм. Саламатсыздарбы, мен атым Жаңыл мырза. Менин талаптарым чечкиндүү болуш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек, жана ошондой эле жашоого позитивдүү караган, максаттары чоң, ичпеген, чекпеген. Жашы боюнча айта кетсем, 26 жаштан 32 жашка чейин болуш керек. Анан үй бүлөдө ар дайым өсүп өнүгөм деп турган ушундай мырзаларды, мени түшүнгөн мырзаларды күтөм. Саламатсыздарбы, менин атым Эсен, жашым 30-та, Нарындан болом. Мен 23 жаштан 28 жашка чейин айымдарды күтөм. Менин талаптарым тамакты даамдуу жасаган, таза, тыкан, энергиясы көп, билимдүү жана туруктуу үй бүлө куралам деген айымдарды күтөм. Саламатсызбы, менин атым Сымбат, мен 29 жашка ушул жылы уже чыктым. Мен кичинекей 3 жаштагы балам бар, ушул жылы 4кө чыгат. Менин талаптарым анча деле өзгөрүлгөн жок. Жашы 25-тен 35ке чейин эркектик сапат, тарбия мен балама бере алган, биздин үй бүлөбүздү алдыга өзү ала кете алган, чечкиндүү, шайыр, өзү мындай чыгармачыл адам болсо деле сонун болот. Өзүн сөзүн кармай алган, биздин жашоого жоопкерчиликтүү алып кете алган мырзаны күтөм. Саламатсыздарбы, мен атым Эмил, кесибим актер, режиссер, каскадер. Үйлөнүп элекмин. Турмушка чыга элек кыздарды күтөм. Жашы 18 жаштан 28 жашка чейин өзүм ичпейм, чекпейм. Саламатсызбы, менин атым Гүлнара, мен 38 жаштамын. 2 кызым бар, ажырашканмын. Талаптарым баягы деле 35 жаштан 45 жашка чейин жумушу болгон, аракетчил, чечкиндүү мырзаны күтөм. Менин кыздарыма ата болгонго даяр. Шайыр болсо жакшы болмок. Күтөм. Саламатсыздарбы, менин атым Төлөгөн, мен 33 жаштамын. Кеминдик болом. Үйлөнгөндөн кийин кеминде жашайм. Мага келе турган кыздарга болгон талабым үй бүлөнү биринчи орунга койгон, келинди кызматтан качпаган, келинди кызматты аткарганды жакшы көргөн, чай куйганды жакшы көргөн кыздар болсо силерди күтөм. Ал бүт кызматыңарды аткаргандан кийин силердин көңүлүңөрдү көтөрүштү, көңүлүңөрдү алышты. Ал мен көйгөйүм деп эсептейм. Саламатсыздарбы, менин атым Нурлан, 24 жаштамын. Мага келчү кыздарга болгон талабым 18 жаштан 24 жашка чейин имандуу, билимдүү жана харизматичная, женственная кыз болсоңуз, анда биз жоолуктук долбоорунан сизди талапкер катары күтөм. Саламатсыздарбы, менин атым Элиза, мен 34 жаштамын. Мага келчү мырзаларга болгон талаптарым ыймандуу, чечкиндүү, жоопкерчиликтүү, туруктуу, ата-энемди, бир туугандарымды жана мени сыйлаган, туруктуу жумушу бар, бизнеси бар, ичпеген, чекпеген, мурда турмуш курбаган, турмуш курса дагы балдары жок. Жашы 32 жаштан 38 жашка чейинки мырзаларды күтөм. Саламатсыздарбы, менин атым Мадина, Баткен шаарынан болом. Жашым 32де, жана мен турмуш курганы даярмын. Эгер сиз
акылдуу, ыймандуу, турмушка бекем, үй бүлөңүзгө камкор болсоңуз, мен сизди күтөм. Сизге кандай талапкер күтсөк болот? Айтып өтсөңүз болот. Токтоо. Эми шайырда болуш керек. Адам менен таанышып сүйлөшө келгенде. Турмуш курбаган. Жашы 25-тен 33-кө чейин. 25-тен. Аха. Ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, эгерде сиз дагы өзүңүздүн сүйүктүүңүздү издеп жүргөн болсоңуз, жана жогоруда өткөн атайын репортаждан сиз мен ушул айымдын же болбосо ушул мырзанын талабына ылайыкмын деп эсептесеңиз, анда бизге кайрылыңыздар. Биз сиздер үчүн жүрөгүңүздөрдүн ээсин табууга кызмат кылуубузда андан ары карай улантабыз. Кечирип коесуңар. Эфирдин аягы талапкер жок болду, бүтүп атса, мен да бир эмен бар эле. Бүгүнкү аура башкача болбоду? Сизге да таасир этип кетти. Сөзсүз да. Сиздин жарылышыңыз кыйын эле, бир жарылыңызчы. Жаңыл мырзаны чайга чакырсам болот. Келиңиздерчи. Келиңиздер. Арген мырза, күйөө ала болобу? Албетте, каралчы. Анан кетейин. Жылмайгандан. Мага окшоп жылмаят го. Мага окшоштурбайбы? Өтө сонун, керемет. Менин да жүрөктөрүм башкача сого баштады. Бүгүнкү жаңылыктарды көтөрө албай, ушунчалык жакшы жаңылык көп болуп атат. Кудай буйруса. Бул оюңузду канчадан бери багып жүрөсүз, анткени Төлөгөн мырза биз билебиз, сиз жана эмоцияга алдырып эле дароо бир кандайдыр бир чечимдерди кабыл алган эмес, аябай көптөн бери ойлонуп, жет өлчөп, бир кесип, анан убакыт өтүп барып жарылган мырзалардын катарын толуктайсыз да. Демек сиздин оюңузда көптөн бери жашап келетабы? Көптөн бери дегенде, башынан келгенден бери эле ар биринин эмесин көрөсүң да, аккаунттарын. Анан Жаңыл мырзанын аккаунтуна урунуп калдым. Анан урунуп калганда аякта аябай мындай бир башка кандай десем, бир маанилүү, мындай маанисиз эч нерсе жок экен да. Бүт баары маанилүү. Мындай жан дүйнөсү чын эле бай адамдын эмесиндей да. Ошол нерсе камтылат да аккаунтундачы. Аккаунт аркылуу мисалы үчүн Жаңыл мырза мындай толук болбосо да бир басып өткөн жолун мындай билсе болот экен. Анан кийин опера, театрлар жүрөт. Анан кийин Жаңыл мырза менен ошо бир театрга барып келсемби деген ой пайда болгон. Баракелди. Жаңыл мырза, кандай сезимде болуп жатасыз? Рахмат, мени байкап, баамдап жатканыңыз үчүн. Негизи Төлөгөн байкени деле сыйлайм. Мындай адам катары аябай элпек, бүт нерсени баам салган, жеңил ойлуу эмес байке деп тааныйм. Бири-бирибизди билүү максатында чайга чыгалы десек макулмун, бирок менин өзүмдүн талаптарым бар да негизи. Мен мындай бирөөгө жагайын деген деле адам эмесмин. Менин өзүмдүн алдыга койгон максаттарым бар, талаптарым бар. Жашка болгон чектөөлөрүм бар дегендей. Бирок мен каршы эмесмин, таанышып көрөйүн. Жаңыл мырза, айым өткөндө мага сын тагып жаттыңыз эле, кыргыздын немесине туура келбейсиң дегендей кылып мени. Мына кыргыздын чыныгы мырзасы эмнеге туура келбейт? Собсон эле туура келет сизге. Мен туура келбейт же туура келет деп азыр эч нерсе айта элекмин. Болгону таанышып көрөлү. Анан бул жерде биз тандаганга акыбыз бар, таанышканга да акыбыз бар, таанышабыз. Мен сиздерди аябай сонун жуп көрүп жатам. Мен сизди сындаган эмесмин, болгону өзүмдүн көз карашым айткам. Көңүл бурганыңарга рахмат. Анан эме? Жаңыл мырза айтып атпайбы, талаптарым бар. Эми Жаңыл мырза жөнүндө айтып кеткендей эле аккаунтунда бүт эле маалыматтар бар. Биз жолтукка келгенде деле талаптарын да айткан, кандай жагат, кандай жакпайт, бүт жаш курактарын да билем. Ошентсе да билип көрөйүн деген жан дүйнөсү бай адамды билип көргөн. Бул жакшы эле нерсе да. Ооба. Анан кийин чын эле театрга барабы, барып көрбөйлүбү? Баракелди. Макул, барып көрөлү.
Гүлнара. Мен аябай сіздің азыр төлөгөн сіздің решениеңиз менен аябай сыймыктанам. Сізге менде ең бірінші эфирден баштап байқадым ошол төлөгөнгө өзүм деле мындай түткөмүндө төлөгөн жакшынакай кыз экен, жакшылап карап көрбөйсүңөрбү деп. Молодец, азыр баракелде сиз ошентип сиздин жакшы мырзалык сапаттарыңызды, жакшы чыныгы мырзалыгыңызды көрсөтө алганыңызды даже не сомневаюсь баладым. Молодец. Рахмат. Катышуучулардан дагы Эсен. Төлөгөн айым. Марттын таасири мага да тие баштаган окшойт. Айлап. Жоқ, эме, Төлөгөн мырза, Жаңыл мырза айым. Негизи канча эфирден бери көрүп келесиз Төлөгөн мырзаны. Танып аябай мындай мен сыймыктана турган баягы өзүбүздүн тилибизде айтканда байке да. Чыныгы мындай эркек жашоого мындай дал түз көз караш менен карайт да. Ошондуктан мен деле ошол Нурлан мырза айткандай экөөңөрдү аябай сонун жуп көрүп турам. Жаңыл мырза эмелерге алданбай сиз деле серьезный карап биздин байкебизге. Жакшы результат көргөзөсүздөр депкен ойдомун. Рахмат ой пикириңиздерге. Эми результат көргөзөбүз деп айтпайбыз. Биз таанышып көрөбүз биринчиден, билишип көрөбүз. Анан ошого жараша бир чечимдер болот. Кыскасы таң калтырып көрчү деп атат да. Жаңыл мырзайым, эмне себептен мындай качкансып жатасыз? Мындай тигиндейинен деле алып келсек болбой жатасыз. Мындайынан деле качып жатасыз. Баары бир мындай уже бизге түшүнүктүү эле болуп калды да. Баары бир эле токтотом дегендей эле кылып атасыңар да. Жок, ачык эле айтайын. Менин талабымдагы бала эфирде жок, бул жакта жок. Ошон үчүн бирок мен сыйлайм Төлөгөн байкени. Андай аябай жакшы байке. Сыйлайм, сунушун четке какпайм. Таанышып көргөнгө неге болбосун? Таанышып көрөм. Ошондуктан каршы эмесмин. Нурмат. Төлөгөн мырза чамдаңыз. Жаңыл мырза жана өзүн так жана дана көргөздү. Даканса сөзүнө чейин, өзүнө чейин сурадык, тактадык. Ошо сизге ийгилик каалайм. Кудай буйруса биз дайыма сизди колдойбуз. Жаңыл мырза кичине сиз дагы айымдык кылып, көктөгөнүмдү жерден таптым дегендей болуп, мындай баягы катуу тийсе кечирип коюңуз. Жакшы таанышып келүүңөрдү өтүнөбүз. Батушканы сечти болбосуз дагы. Мен азыр негизи көп нерсе деле сүйлөгүм келбейт, бирок мен каерде кандай жүрүштү билем. Эмне кеп болуп атат сол тарап? Эмне болуп атат? Өз ара эмнени сүйлөшүп атасыңар? Бул жакта Нурмат мырза айтып атпайбы, мен сүйлөгөндө жаман карап атасың депчи. Андай болгон жок. Мен наоборот колдоп жаттым Нурмат мырзанычы, туура сүйлөп жатасыз деп. Нурмат мырза туура эмес. Сиз мендей болуп атат окшойсуз. Жакшы ниет менен кылсаңыз, баарын против вас эле кылып салды. После этого никому не хочется желать счастья, да? Тажигул айым, кечирип коюңуз. Көз кыйыбы менен карап койсом. Эмне болуп атасыңар экөөңөр? Жакшы эле? Жана алыстап кеткен. Бул жакта просто Нурмат мырзанын аябай мужская солидарность деген нерсеси күчтүү да. Ошон үчүн бул Тажигулдыкы наоборот женская солидарность деген бир түшүнбөстүк нерселер болду. А так жапжакшына кайлы булар отурушат, баары жакшы. Рахмат. Биздин аймактык кабарчыбыз Гүлнара болду эфирде. Рахмат сизге. Негизи Нурмат доске Тажигул жаман көрүп карайт, жакшы көрүп эле караганы мынтип карап атат. Ооба. Тынч болсоңор эле болду. Анда катышуучулардан суроо жок болсо, жообун уктук, Жаңыл мырзанын. Экөөңүздөрдү жакындан таанышуу үчүн жолугушууга чакырабыз. Орунтан орун алыңыздар. Сиз бул жакка турасыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз сиздерге дагы жүрөгүңүзгө жылуулук тартылып аткан болуш керек деген жакшы ниеттебиз. Анда биз бүгүнкү эфирде азырынча жыйынтыктабайбыз. Анткени сөзсүз түрдө сиздерге айта турган, окуй турган маалыматыбыз бар. Эгерде сиздердин үй бүлөңүздөрдө жакында гана толуктоо болсо, тагыраагы наристе күткөн болсоңуздар, анда бул маалыматтар сиздер үчүн маанилүү деп ойлоймун. Антан угуп коюңуздар. Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Airbnb балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Алар күндүндө, түндүндө ар бир көз ирмеминде ымыркайыңызга кургактык, тынч уйку жана жайлуулук тартуулайт. Airbnb балдар жалаяктары бул назик териге жумшак жана аяр тийүү. Дем алуучу беттиги менен ыңгайлуулук, күн бою кургактык жана коргоо. Airbnb продукциясы балаңыздын назик терисине ойлонуп жасалган. Жөн гана кыймылдаганда эмес, уктап жатканда да ымыркайыңыз өзүн ыңгайлуу сезсин. Airbnb энелик камкордук бөбөктүн чыныгы ыңгайлуулугу. Airbnb. Албетте, муну менен катар эле биздин кийинки темирчүбүзгө да токтолуп өтпөсөк болбойт. Албетте, Демирбанк. Кардарлардын убактысын үнөмдөө жана кам көрүү максатында Демирбанк керектөөчүлүк насыя берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Эми кардарлар камсыздоосуз жана комиссиясыз насыя менен насыялык картаны бир эле баскычта таризай алышат. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен Демирбанк маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн ишенимдүү банк болуп саналат. Эч кайда алыстабаңыздар, кайрадан бир жумадан кийин дал ушул жерде жаркыраган студияда сиздер менен жаркыраган маанайда көрүшөбүз. Анда эмесе, кайрадан кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.